Кечирим сурап барган 60-тан ашкан апам таяк жеп чыкты. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып өлтүрүлгөн Бурулай Турдали кызынын өлүмүнө шектүү катары кармалган Б. Марсбек учурда Бишкек шаарындагы СИЗО 1 мекемесинде камакта. Шектүүнүн бир тууган агасы тергөө иштери бүдөмүк жүрүп жатканын, окуя болгон күнү Марстын жанындагы 34 000 сом акчасы жоголгонун аймактык кабарчыга айтып берди. Биз тергөөнүн ишинен нааразыбыз. Ачык, айкын жана адилеттүү иликтенбей жатат. Бизге эч кандай далилдерди көрсөтмөк турсун иним менен жолуктуруп сүйлөштүрбөй жатышат. Тергөө аяктап калды дешкени менен анын да жыйынтыктары менен тааныштырышкан жок. Жактоочубуз иниме жолугуп турат. Ал жолукканда инем менин портмонем, ичиндеги паспортум жана 34 000 сом акчам жок деп айтыптыр. Ал булар Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынан жоголгон деп эсептейт. Анын жанында техникалык паспорт жана айдоочулук күбөлүгү гана болгон. Ал жерде күмөндүү нерселер бар. Марс ооруканада жатканда керек болсо апамды да жолуктурбай коюшту. Ал эми жактоочубуз кирип чыккан сайын сурасак, ден соолугум жакшы болуп калды, бирок эч нерсени билбей жатам дептир. Жактоочудан коркутуулар болбоптурбу деп сурасам, иним ал жөнүндө эч нерсе айтпаптыр. Адам өзүнө кантип 6 жолу бычак саят. Мойнунда да бычактын изи бар дешти. Аны кошсок, анда өзүнө 6 жолу бычак сайган болот. Курсагына 4 жолу, төшүнө 1 жол сайган. Бизге өзүнө сайылган бычак боюнча да экспертизанын жыйынтыгын беришкен жок, деди ал. Ал ошондой эле Бурулайдын туугандарынын алдына 1 эмес 3 жолу барышканын, бирок 3 жолу тең кубалап жиберишкенин айтты. Бурулайдын жакындары биздин алдыбызга кечирим сурап келишкен жок деп жатышат. Бул чындыкка дал келбейт. Биз алардын алдына 3 жолу бардык. Биринчи киргенде 60-тан ашкан апам таяк жеп чыкты. Ошондо өзүмдүн туугандарымдан 10 адам чогуу иштешкендер, достор болуп 30дай киши барганбыз. Экинчи жолу сөөктү жерге берер күнү дагы туугандарды жиберсем, сырттан эле алардын туугандары кубалап жиберишиптир. Биз алардын абалын түшүнүп, кийинчерээк барууну чечтик. Бурулайдын атасынын жакшы досу бар. Ошол киши менен сүйлөшүп, аны ортого салып, бир койду союп, дасторкон даярдап бардым. Үчүнчү жолу да дарбаздан киргизбей коюшту. Мен ошондо досуна кайрылып, бул мал Бурулайга Куран окутуу үчүн союлганын айтып, анын үйүнө өзүңүз эле киргизип бериңиз. Атайын арналып союлган эле, Куран окутуп коюшсун деп кете бердим, деди ал. Шектүүнүн агасы Бурулайдын үй бүлөсүнүн жактоочусу кеңсесине чакырганын белгилеп, барсам, ал силер эмнеге алдынан өтпөй жатасыңар деп айтты. Биз 1 эмес 3 жолу алдына бардык. Мен качпайм, дагы барам, дагы деле алардан кечирим сурайм, бирок апам ооруканадан чыксын. Апамдын чекесине чертилбейт деп кепилдик менен киргизип, баарын уюштуруп берсеңиз баралы десем, ал макул болгон жок, деди. Ал Бурулай менен шектүүнүн кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндүгүн далилдеген сүрөттү көрсөттү. Атамдар банктан насыя алган эле. Ошону Марс иштеп төлөп турчу. Анан бошобой калганда Бурулайга акчаны берип, ал банкка барып төгүп койчу. Сүрөттөгү дүмүрчөк далил болуп турат. Бул экөөнүн кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөнүнүн белгиси. Экөө сүйлөшпөсө, кайсы кыз бирөөнүн акчасын алып банкка төгөт, деди ал. Буга чейин шектүүнүн агасы инесинин мындай кадамга баруусуна ишенбей турганын билдирген болчу. Бизди иниме жолуктурбай жатышат. Жактоочубуз гана кирип чыгып, жакшы болуп келе жатат деп айтууда. Жактоочубузга иним эч нерсе билбейм деп айтыптыр. Өз оозунан эч нерсе уга элекпиз. Биз да чындыкты билгибиз келет. Кээ бир маалымат каражаттары бир тараптуу берип, бизди элдин баарына жек көрүндү кылып жатканы өкүнүчтүү. Каналга жазылганды, лайк басканды унутпаңыздар жана ой-пикирлерди калтырууну суранам. Каналга жазылганды, лайк басканды унутпаңыздар жана ой-пикирлерди калтырууңуздарды суранабыз.